Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары. Анда эмесе биз кыргыз спорт жаңылыктары тууралуу кеп кылабыз. Видеону көргөн соң лайк басып, сөзсүз комментарий жазып, спортчуларыбызды колдоп коелу. Өзүңүздөр билгендей, Кыргыздын океан артында UFC мушкери бар. Анын аты Кенжебекпи, Дастанбы, Айтор мекенин чанып кеткен атың өчкүр бир спортчуну жеңип алган Джастин Гейджи. Кыргызстандыктар акыркы UFC'нин чоң мелдештеринин биринде дал ошол спортчуга тартышып, анын Instagram баракчасына жүктөлгөн сүрөттөрүнүн алдына Кыргызстандын кызыл желегин толтурушкан. Миңдеген MMA күйөрмандары Джастиндин жеңишин каалап, түз эфирден ал беттешти көргөнү чын. Жыйынтыгы ошол күйөрмандар күткөндөн да жакшыраак болгону да чын. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди оку жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Кыргызстандыктардын желектери жайнап жатканын Гейджи өзү көрүп, кандай акыбалда болду экен деп суроо да салып жаттык. Ар кандай божомолдорду да жасап жаттык. Кече күнү Гейджи акыркы жүктөлгөн видеосунун алдына Кыргызстандын желегин коюп, силердин колдооңорго рахмат деп жазып, муштун белгисин жайгаштырды. Дүйнөлүк деңгээлдеги мушкердин бул жасаганы кыргызстандыктарга жагып, андан да көбүрөөк колдой баштагандай. Кызыгы Гейджини ушул учурда эле колдодукпу же уланта беребизби? Бул тууралуу да жазып коюңуздар. Кыргыздын сыймыгы Жоламан Шаршенбеков бириккен күрөш дүйнөсүнүн жаңыланган рейтинги боюнча 1-орунда турат. Азыркы дүйнө чемпионунун эсебинде 60 кг салмагындагы спортчулардын рейтингинде 45 000 упайы бар. 2023 жылы спорттук күрөш боюнча 2 рейтингдик турнир өтсө, анын бири Болгариядагысын Жоламан ишенимдүү жеңип алды. Ал эми алдыда апрель айында Казакстанда Азия чемпионаты өткөнү турат. Анда да биздин балбаныбыз өзүн көрсөтүп, 2-чи алтынын алат деген үмүтүбүз бар. 60 килограмдагылардын рейтингинде Нурмухаммед Абдуллаев дагы бар. Ал 7000 упай менен 24-орунда. Акжол Махмудов менен Роман Власовдун беттеши тууралуу маалыматты аңдып тургандар үчүн жаңылык бар. Роман Власов соц тармактагы баракчасына мындай деп жазды: "Мен балама бул беттешти жеңип чыгам деп сөз бергем. Анын үмүтүн актабай кое албайм" деди. Рома күчтүү сөздөрдү айтып алып, энергиясынын бардыгы ошондукка кетип калбайбы деген ой жүргүзүп да койсок болчудай. Бул беттешти өтө принципиалдуу кармаш катары Акжолго караганда Рома көбүрөөк карап жаткандай туюлууда. Эмнеси болсо да күтө туралы. Валентина Шевченко Эмиль Токтогоновдун кызы Анеля Токтогонованын алдыда One FC уюмунда боло турган дебютуна ийгилик каалап өттү. Менин кымбаттуу Анелечкама келерки беттешине ийгилик. Дүйнөлүк One FC уюмунда мушташып жаткан кыргызстандык биринчи кыз болгону турат. Таиланддагы белгилүү Лумпини стадионунда чыгат деп жазды Валентина Шевченко. Курун тарттырып жибергенден кийин мекендешибиз өтө катуу машыгып, кайра оңой тартып алат деген үмүт коелу. One FC уюмунда дебюттук беттешин өткөрүп, кореялык атаандашын 44 секундда техникалык нокаутка кетирген Акбар Абдуллаев аттуу азаматыбыз Дубай шаарында кезип жүргөндөгү видеолорун жүктөдү. Келерки беттештерине да ийгилик гана каалайбыз. Дагы бир сыймыгыбыз Айсулуу Тыныбекова анын үйүнүн алдына жарамазан айтып келген балдарды тартып киргизди. Бул ошондо заманбап жарамазан болуп калдыбы? Болсо мен доокнет нашам түзгөнчө жашасам. Чөтөмдө 1000 сом бизге бере 100 сом 100 сомго аталым WhatsApp кызалым. Кыздын айтты нарам нан жашка бечара. Койгула. Любой тешкеле биринчи место алгыла. Эже бактылуу көп жашаңыз, кулаңыз ден соолуктуңуз, өмүрүңүз удай узун болсун. Ден соолугуңуз чемпион. Рахмат айтканыңа.